Үйдө практикалык маселелерди чечүү менен биз ар бирибиз күнүгө математик боло алабыз. Иште же жөн гана эс алууда математика бизди дайыма ар тараптан курчап турат. Үйдө курган учурда, тамак жасаганда, спорт менен алектенген учурда. Бирок биз аны жакшы билебизби? Кичинекей кезибизден баштап бизди бөлүшкөнгө, анан кошууга үйрөтүшкөн. Адамзат дайыма математиканын жардамы менен өнүккөн. Адегенде жөнөкөй формалар менен пайдаланышкан. Андан кийин алар татаалдана баштаган. Математикадан жөнөкөй мисал. Эгер азыр биздин бурана мунарасын Хеопстун пирамидасынын блокторунан кайра кура турган болсок, анда анын бийиктиги жана диаметри 240 метр, ал эми кароочу аянтчасы 60 метр түзмөк. Ал эми бул футбол талаасынын жарымысына жакын. Иштеги ийгилик бул дагы математика менен байланыштуу, жөнөкөй же татаал. Сиз кандай кесипти тандабасаңыз, математика дайыма сиз менен.